эми ушундай түнкү кабылып адилетсиздик, акыйкатсыздык, элдердин бийликке болгон нараазычылыгы күчөп турган маалда элдин уучу куру эмес, бизде Кыргызстанда өтө элин жерин сүйгөн мекенчил инсандар бийликте болгон. Олорду дайым элдер эстеп, жаттап, жадвалда сактап, Исхак Разаковду же болсо өтө таза Абсамат Масалиевди айтсак болот, Төрөбай Кулатовду айтсак болот. Ошондой инсандар азыр арабызда бар. Алар жалгыз эмес, бир нечелеген жигиттерибиз бар. Мекенчил, элим деген, жерим деген, паракорлукка берилбеген, дүйнөгө берилбеген, мекенин гана сүйгөн жигиттерибиз бар. Буга мен биринчиден Садыр Жапаровду айтсак болот. Садыр Жапаровго чейин ушул кумтөрдүн былыктарын, кумтөрдүн ушунчалык коррупцияга малынып, паракорлукка берилип, биздин экологиябызга, табиятыбызга ушундай жыткычылык зыян келтиргенин мен Садыр Жапаровго чейин билген эмесмин. Садыр Жапаров ошону ачып чыккандан кийин биздин 1000 жылдан бери ата бабалар бизге ушундай ажайып кооз, жакшы жерлерди белек кылып калтырса, биз аны канадалык рекет рейдерлерге тарттырып, аларга алтыныбызды каздырып, Акаев дагы, Бакиев дагы, Атамбаев дагы ошолорду жолго сала албай, кайрадан ошолордун коррупциясына тузагына түшүп, ошол дүйнөнүн кулу болуп, кумтөрүбүз азыр ошо Кыргызстандын ажайып кооз жаратылышы биздин бала чакабызга, муундарыбызга деңиздей болгон уулуу сыянат көлдөр гана калды. Биздин табигатыбыз ашмалтай чыкты, ошого мен жүрөгүм күйөт, жүрөгүм ачышат. Себеби сианит деген уулуу зат эртең күрсүгүн тепчип, сиңип Нарын дарыясына чыгат дагы. Бул Арал деңизге чейинки Нарын дарыясындагы, Сыр дарыядагы эки өзөндө, дарыянын өзөндө жашаган бардык ортаздагы элдерге бунун зыяны табигатка тиет, балыктарга чейин, адамдарга чейин ууландырышы мүмкүн. Буну биздин бийликтегилер азырга чейин чече албады, Акаев дагы чече алган эмес. Менин дагы өтө күйгөнүм, мен өзүм ноокаттык боломун. Ушул кумтөрдүн айынан Насирдин Исламов деген мени байкем кумтөрдүн курмандыгы болуп өлүп кеткен. Буну биз түбөлүккө сактайбыз. Ошол кишинин өлүмү, ошол кишинин өмүрү кеткен жерди дагы биздин бийликтегилер адилеттүүлүк менен акыйкаттыкын чечпестен ошол канадалыктардын коррупциялык паракорлук амалына алданып, азырга чейин ушул кумтөр маселеси чечилген жок. Булар элдин башына айланып чечпей келатат. Ол канадалыктар кумтөрдүн каймактар жерлерин казып алып, мурда 10.000 гектар жерди байкандаса, азыр 16.000 жерди кошуп 26.000 гектар кыргыздын мөңгүлөрүн, ушундай ажайып кооз табигатынын ашмалтайын чыгарып, Кыргызстанга уулуу деңизди калтырып кетип атат. Бул 100 жылдан кийин, 500 жылдан кийин, 1000 жылдан кийин дагы уулуу деңиздин азабын биздин кыргыз эли тартат. Бирок байлыкты канадалыктар көрдү, азабын кыргыздарга калып атат. Бүгүнкү коррупциячыл бийлик Садыр Жапаров окшогон азаматтарды куугунтукка алууну тез арада токтотууга тийиш. Бүтүндөй патриоттук мекенчил күчтөр Садыр Жапаровду колдоп чыгуубуз керек.